намазды убагында окуй албай каза болуп калса эмне болот? Анда кийин казасын окуп беришиңиз керек болот. Убагында окуй албай калдыңызбы? Эстегениңизде казасын окуп бересиз. Bir жамаат бар. Ортодо өздөрү акча чогултуп туруп, өздөрү бири-бирine процентке беришет. Ошол проценттен түшкөн акчага бир жактарга ойнотуп келишет. Мен айттым, ушул процент акча бул арам десем, биз өзүбүз бири-бирибизге берип атабыз. Башка бирөөлөргө берген жокпуз, күнөө эмес дешет. Бул туурабы? Жок, процент өзүнө иштетеби, башка бирөөгө иштетеби, арам болот, күнөө болот. Алла Таала адамды жаратканда биринчи кайсыл органы жаратылат? Алла Таала сизден разы болсун. Эми Алла Таала өзү билет, кээ бирлери киндиктен деп айтынат. Ал эми түктөн болсо биринчи каштыкы деп айтынат. Кандай болгон чакта дагы Алла Субхана ва Таала Кур'ан-ы Каримде жаратуунун 3 этабын айтат. Биринчи бир тамчы суу болуп 40 күн турат, андан кийин канга айланат 40 күн, андан кийин чайнана турган коюлган этке айланат 40 күн. 121 күнү ага жан салынат. Менин жолдошум мечитке барбайт. Эмне кылса болот? Дуа кылыңыз, күн сайын айтыңыз, көңүлүн көтөрүп, жакшынакай көңүлү ачык болгон учурда мечитке жөнөтүңүз. Эң жакшысы туугандар ким мечитке окуса, да туугандарыңыз бар да, ошолорго айтыңыз, алар менен барып келсин. Жанан bundan дагы таасирлүүсү чогуу даватка чыгып келгиле. Кудай кааласа 5 вакыт намазга бекем, мечитке бекем болуп калат. Кир жууганда кирдин суусу кийимге чачыраса, кийим намазга жарайбы? Эгерде ошо кир жууп атканыңызда ошо кирди эмесин караш керек. Кан болсо, же болбосо нажас болсо, ошодон чачырай турган болсо жарабай калат. А жөн эле кир болуп калган болсо, ылай, чаң, же болбосо кир деп, анын суусу чачыраса, ал кийим намазга жарайт. Төрт балам бар. Экинчи кызым аябай тентек. 3-класста окуйт. Көп урушугат. Кээде уруп да коем. Бат жиним келип кетет. Кандай мамиле кылсам тарбия берсем болот? Эми бала деген шок болуш керек да. Эчтеке эмес. Бала шоктонот. Бирок өтө каты урганда этиятташ керек. Анан бир жерде үзе чаап неме кылбай, анан аларга эң жакшысы эле мындай жылуу сөз менен, тарбиялуу сөз менен. Анан айтпаңыз, мен кече айттым го дагы айта берейинби? Айта бересиз. Өлгөнгө чейин айтасыз. Тарбиянын сөзү адамга өлгөнгө чейин керек. Мен кече курсам, кече нан жедиңиз, бүгүн жебей коесузбу? Мен кече жегемин, ошо жет. Жок. Бул ушундай эле. Бул дененин азыгыбы, тарбия рухтун азыгы. Ошон үчүн балдарга, кыздарга, аларга айткандан тажабаш керек. Бирок тажатып дагы айтып жүрбөш керек. Акырын учур-учуруна келип түшүндүрүп айтып туруш керек. Келиндин милдети жана канткенде аял бактылуу болот. Ошол жөндө айтса кетсеңиз. Караңыздар, келиндин милдети күйөөсүн ыраазы кылуу. Күйөөсүнө баш ийүү. Күйөөсүнүн алып келгенин исрап кылбай, жакшы сарптоо, өзүнүн намызын коргоо. Алланын алдындагы милдети ибадаттарды бар жайында кылып, намазды каза кылбай окуу. Бирөөнү ушактабаш керек. Бирөөгө жамандабаш керек. Үйдү таза кармаган, үйдүн ордосу, 4 дуалдын ичиндеги негизги исламдагы келин аялдын мойнуна милдет койгон. 4 дуалдын сыртындагы эркектин мойнуна койгон. Акча таап, тияк-бияктардан ырызык алып келсин. Аял бала чаканы тарбия кылып, үйдүн куту болуп, келген кеткен конокторго жакшынакай дастарконун жайып, күйөөсү келгенде көңүлүн көтөрүп, ысык төшөгү, ысык тамагы, балдарды жакшы тарбия кылып, мына үйдүн куту болот. Негизги аялдардын максаты ушундай. Сизди Бишкекте жаш балдар үчүн медресе ачып, балдарды 1-класстан баштап мектептин программасы менен бирге иман, исламды бирге окутуп атат деген, ошол мектеп канчанчы жыл ачылат? Кудай кааласа аракет кылып атабыз, бүт элек жарыяларды угуп турасыздар.
анан болуп калса иншалла болот. Бизде атай ушундай бир ислам багытында атай бир мектеп ачайлы деген элек, частный мындай мектеп. Кудай калса балдарыбыз ошол жерде дагы мектепти дагы окуп, динди дагы окуп деген максаттачы. Ажеке, менин сизге суроом, аялдар хижабты кандай кийет? Жолук көкүрөктү жабуу керекпи? Жолук сөзсүз. Кулак, моюн баары жабылыш керек, ал көкүрөк эле эмес. Азыр аялдар кийинишет, жолукту мойнуна ороп эле коет. Көкүрөгү болсо жабылбайт. Аны хижаб деп айтпайт да. Ал болбой калат. Караңыздар, кулак жабылыш керек, чаш жабылыш керек. Азыр бүгүнкү күндө фитнанын доору жүздү да жапканга аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Моюн, көкүрөк ал жөн эле кеп турган кеп ал. Качан келди? Аралаштырып бербейли? Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Sizin sabaqlarınızı kалтырбай көрөм. Ustaz, sizden Kur'an kitap algım keldi. Bere alasızbı? Biz az bir disk boş gerek ana Kur'an kitap bizde ala gelip biz. Kuda kalasa giyin bereriz. Ustaz, ölümgö da dua kılsa bolobu. Жаңы төрөгөн наристедей күнөөмдү кечирип, орозодо жанымды алды. Ölümgө дуа кылгандан пайгамбарыбыз тыюу салган. Ölüm сурабагыла деген. Жашоодо аябай кыйналып кетсе, мынандай кылып сурагыла деген. Я Алла, эгерде мен үчүн жашоом жакшы болсо, жашоо бергин. Мен үчүн ölüm жакшы болсо, ölüm бергин депчи. Атак мындай ölümдү сураган, бул болбойт. Kitaplarınız je tasbih bolsa beresiz be soranıç. Az biraz hem kişine barыңыздарга жетпесе керек, biraz дистер болуш керек кичине. Мен Кудай каласа мына дуадан кийин анан кийин бери. Жолдошум 5 маал намазын тургузганга дуа кылып коюңузчу. Алла Таалам 5 вакыт намазга бекем кылсын. Алла Таалам өзү жардам берсин. Ажеке, assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Мен сизден ооруп жаткан апама дуа сурар элем. Балдарыма, жолдошума, бүт тууган уруктарга жүрөгүнө ыйман берүүнү сураймын. Дуа кылып коюңуз. Сизге да ден соолук каалайбыз. Рахмат. Алла Таалам баарыбызды туура жолдон адаштырбасын, өзүнө жакындатсын, ибадатка бекем кылып, бактылуу жашоо берсин. Менин assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Менин келечектеги максатым бар. Динге, дүйнөгө пайдам тийсин деймин. Зекет бере турган даражага жеткирсин деген ниетим бар. Дагы бир максатым мечит медресе салсам деймин. Жана ошондой эле мектеп садик дагы салсам деп ниеттип жүрөм. Ушулар насип кылсын деп дуа кылып коюңуз. Аллахым насип кылсын. Ниетке жараша, ниет өтө улуу амал. Момундун ниети амалынан да жакшыраак. Биз жакшы ниет кылсак чын жүрөктөн Алла сооп берет автоматически. Ошону ишке ашырсак 10дон 700гө чейин көбөйтүп берет. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, bir adamlar misalı cuma namazında ayallar cuma bütkөндөн кийин окусун дешет. Ушул туурабы? Туура. Cuma namazı окуп бүткөндөн кийин, ошо убактысы бүткөндөн кийин пешим намаз окуйсуздар. Да, карыз намазы бар адам тахаджуд намаз, ишрак намаз, нафил намаздарды окуса болбойт дейт. Ушул жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Туура. Карызыңызды окуңуздар. Ошо тахаджудда туруп алып, карызыңызды окуй бериңиз. Ишракта дагы, нафил намаздардын ордуна бардыгын карыз окуңуздар. Адамдын алган күнүн белгилеп, адамдын өлгөн күнүн белгилеп, Куран окуган кандай болот? Антпесең, кайын эжелер, сиңдилер таарынышат, урушушат. Эми биз Куранды өзү өлүктөргө түшкөн эмес да, Куран тирүүлөргө түшкөн. Албетте өлүктөргө дагы соо өтө зор да. Ошон үчүн аны сөзсүз өлгөн күнү эле эстебей, биз мусулмандар 5 вакыт намаздан кийин Куран окуп соопторун багыштап турабыз. Күнүн чектеп койбойчу. Ошон үчүн качан болсо да Куран окуп, өлүктөргө сообун багыштасаңыз, сообу тие берет. Сизге да сообу болот. Илим алуудан муктаж болуп жаттым эле. Кимге кайрылсам болот? Аллахтан дуадамын дейт. Алла Таалам кабыл кылсын.
Эми караңыз, сиздер азыр бул жерде мына Жалал Абад казыяты бар. Жалал Абадта дагы кыз балдардын медреселери болуш керек илим алганга. Ошол жакка кайрыласыздар го дейм. Мени күйөөм мага билдирбей бирөө менен жүрөт. Ага чыдабай кыйналып жүрөм. Кечеги мени телефондо ошол менен сүйлөшүп жаткан, эмне кылсам болот? Мындай эми бул маселеде Алла Таалам инсап берсин. Бирок сиз өзүңүздү көп эле кайгыга, кыжалатчылыкка алып барбаңыз. Намазыңызга, зикир дуаңызга бекем болуп, күйөөңүздүн алдында милдетиңизди аткара бериң. Учуру келгенде жакшынакай сөздү айтың. Албетте ислам динде 1, 2, 3, 4-кө чейин уруксат берген, бирок адилеттүүлүктү өтө катуу талап кылган. Көп жерде айтып жүрөбүз. Адилеттүүлүк карай албайсың адилеттүү, ана экөөнү алганга уруксат эмес. Анын бардыгын камсыздап, шариятыбыз таза шарият. Жаман жүрүп, бузулуп, зынага барган, ушундай арам жолдон кайтыш керек. Анан көрөк эгерде бага турган болсо, жакшы үйлөрүдү, тамак ашты, түндү, күндү бардыгын жакшынакай даярдаш керек. Адамдай жашаш керек да, кыскасы айтканда, шариятыбыздын талабы менен. Менин досум бар, 5 маал намаз окуйт, соода менен алектенет. Жакында кошуна эже досума салам бербейт, сүйлөбөйт. Досум ал эжеге сизге эмне кылдым, капа кылган болсом кечирим сурайм десе, ал эже сен теке берсин, мага жугат. Ошон үчүн сага сен менен мамиле кылбайм. Койдум деп айтыптыр. Ушу туурабы деп. Билбейм, мына жакшы сөзүңүздү түшүнбөй калдым. Мына жерде жакшы сөзүңүздү түшүнбөй калдым. Кызым 13 жашта, 2 жылдан бери температура болот. Докторлар диагноз коя алышпады. Көзүмө кара адам көрүнөт дейт. Кантсем болот? Дем салдырыңыздар. Көзгө көрүнүп атабы? Сөзсүз дем салдырыш керек. Анан үйдө дагы сиздер 5 вакыт намазды окугула, үйдө музыка болбосун, үйдө Кур'ан окуп, диний китептерди окугула, пайгамбарыбыздын өмүр баяны, өзүңүз Фатиханы 7 жолу окуп, саар кеч дем салып туруңуз. Ихлас, Фалак, Наска өзгөчө көңүл буруңуз. Кудай кааласа баары жакшы болуп кетет. Турмуш курганыбызга 7 жыл кетип жатат. Чогуу жашайбыз. Кайненем жибергиси келбейт. 3-4 ай чогуу жашасак, калган айлары Россияда. Кол көтөрөт, намаз окуйт, Россияда жүрсө чалбайт. Мындай. Өзү сапарга чыкканда үй бүлө бала чакасын таштаганга бир 4 айга уруксат да. Көп болсо бир 6 ай. Андан узак эркек башка жакта, аял башка жакта жакшы эмес. Алла Таалам ырыскыны бере берет. Адамдын бактылуулугунун бир белгиси ырыскысы өзүнүн мекенинде табылганы да. Эмегеде ошо Россияга бүгүнкү күнү аябай көп кетип атышат. Туура. Мейли Россияга барсын, бирок ал жерде иштеп кайра келсин. Анан ал жерде 1-2 жыл туруп, акча менен эле которуп, мен буларды багып атам деп, жок. Үй бүлө бузулат. Адам баласы, нафс бар, ысык жан бар. Бул үй бүлө бузулат, балдардын тарбиясы бузулат. Эркектер тиякта өзү жалгыз, бош жүрүш да кыйын. Ал жакта бузукулар көп. Бул жакта аялга деле кыйын. Ошон үчүн шарият андай кылбайт. Анан көрөк чогуу алып кеткиле дагы, чогуу иштегиле. Же бул жакта келип чогуу жашагыла. Биз мугалимдер сабак учурунда намазга жетише албай калабыз. Пешим намазы көбүнчө каза болуп калат. Асырга араң жетишебиз. Көбүнчө ушул маселе кыжалат кылат. Эми пешим намазга деле эгерде мугалимдер өтө көп жумушуңуздар көп болуп кетсе, болбоду дегенде фарыз окуп алыңыз да. 2 мүнөттө окуп аласыз. 4 рекет фарызды окуп аласыз. 2 мүнөт канча кетмегеле? Обедке чыгып атпайсызбы? Анысыздар сүйлөшүп деле отурбайсыңарбы? Перемена деген бар да. Перемена деген бар. Ошон үчүн Кудай кааласа Алла Таалам жардам берсин. Кимдин жүрөгүндө болсо ага Алла Таалам жеңил кылат. Менин жолдошум Сологой Чаламолдо кызымдын кулагына адашып, сол кулагына азан айтып койгон. Кийин сол жагына айттың десем,
кайра оң жагына айтты. Кызыбыз 1 жашка чыгып калды. Эчтеке болбой, жакшы эле. Сологой боло берет, эчтеке эмес. Албетте тамакты оң кол менен жесин. Учурашканда, ручка жазганда, балта чапканда, же болбосо бир нерсе кылганда сол менен боло берсин. Бирок нан, тамакты адам жегенде оң кол менен жеш керек. Менин суроом, Багымдаттын казасын качан окуса болот? Күн чыккандан кийин 15 мүнөттөн кийин окуй берсе болот. Намазда жаңы окуп жатам. Башында 2 рекет Каусар, Ихлас сүрөсүн окуса болобу? 4 рекеттерде болот. Таравия нама сөзүн чечмелесин айтып коюңузчу. Таравия деген ал эмне билбейм. Таравих ба? Таравих дегени мына өзү бизде тарави намаз окуйбуз го, Рамазан айында тарави намаз деп коет. Өзү таравих дегени эс алуу деген мааниде. Тарвиха. Мында 4 рекет окуйт дагы бир аз эс алып отурушат. Зикир, дуа кылып, анан кайра окуйт. Ошодон тарави деген намаз чыккан. Атама дуа кылып коюңузчу. Апам азыркы учурда больницада жатат. Алла таалам шифа берсин, жакшы болуп кетсин. Көңүлү ток, атыржан болсун. Урматтуу энеже карындаштар, 4төн өтүп кетти. Дуа кылайлы. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Баарыңарга бактылуулукту каалаймын. Бирөөңүздөр дагы бактысыз болбоңуздар. Келиндериңиздер, кыздарыңыздар, балдарыңыздарды жакшы көрүңүздөр. Анан кайнене менен келиндин ортосундагы бир айтып кое турган маселе, урматтуу кайненелер, сиздер келиндерди кул кылбагыла. Бул сиз төрөгөн эмессиз, сиз чоңойткон эмессиз. Алланын белеги деп билиңиз. Алла таалам сизге тайяр белек берип койду. Сиз кайненелер өзүңүздөр билесиздер, баланы чоңойтуу, төрөө кандай кыйын экенин. Ошон үчүн бирөөнүн төрөгөнүн, чоңойтконун сизге Алла таалам белек кылып берди. Аны алхамдулилла жакшы күтүп алыш керек. Сизди кызмат кылуу сизге балаңыз, кызыңызга милдеттүү.